Жазакымулла хайран устаз. Ассаламу алейкум устаз. Шайлоо тууралуу суроо. Голосторду сатып жатышат. Ошол шайлоодон алып жеген акча арам болуп калабы? Кененирээк маалымат берип коесузбу? Албетте, бизде эми шайлоо азыркы убакта элдерге бир чоң түйшүк болуп атат. Анан жанагындай үгүт иштеринде адепке туура келбеген, динге каршы болгон нерселер болуп атат. Мушташтар чыгып атат, бөлүнүп жарылып атат. Ошонун аркасында жалган айтуулар жана буга окшогон көптөгөн туура эмес иштер бар. Ошондуктан мындай үгүт иштеринде ушундай иштерге мусулмандар аралашпаш керек. Эгерде ким аралашып, үгүттөрү иштеп, ошонун аркасынан акча алып, мисалы мени шайлап койду, акча берген болсо, мунун баары туура эмес, мунун баары арам болот. Анткени добуш деген антип сатып алынбайт. Анан ошондой арам иштерди көрүп, туура эмес иштер болуп атып, ошолорго күбө болуп жүрө бербестен мусулман баласы ал жерде таштап кетиш керек эле. Анан аралашып жүргөн дагы бул дагы туура эмес. Ошондуктан мындай нерселерге катышкан болбойт. Туугандарды жана башкаларды тыйыш керек. Жанагынтип кантип карап турат мусулмандар өзү дини бир болгон мусулмандар бири менен урушуп, бири менен мушташып, бир бул партия экинчи партияны жамандап, анан анысы келгенсип дагы башка элдердин добушу менен акча сатып алуу, мунун баары тең ислам динине каршы келет жана адамдардын адабын, ахалагын буза турган туура эмес иштердин катарына кирет.